Алло. Алло, салам алейкум. Кандайсыз? Жақсы. Жатарек белем? Дүштө болчумун да. Зарядкада эле телефон. Жатарек белемсиң? Телефон. Зарядкада эле. Жакшы эле, тынч эле. Неме, сен бүгүн бир жыйын өтүп баягы мен сага дайындаган баланы эмне бүгүн тилдедиң беле? Ооба. Эмне тилдедиң аны? Ой, вообще кош эле эч нерсе билбейт экен, албачы. Жок, сен эми мындай кыл. Сен менин дайындаган баланы кайра билбейт экенде, мага жалгыз бала, мен сага айттым, жалгыз бала. Ал аслы өлүп алышы мүмкүн анчынчы. Ал намазданып жүрөт дейт, азырчы. Жок, ошону кичине бир нерсе билсин деп мен атайын неме кылып атам анчы. Сен жакшына кабыл айтсаң, аны жакшына кабыл айтпайсың. Сен кайра аны элдин көзү ат муну издесең, тиги бала азыр эметип эртең зайым жазам деп атат дейт атчы. Өзү мындай экен да. Ошо мен аны жана өткөндө айтпадым беле. Бир неме вакант бар ал жердечи. Мен аны эч кимди албай кармап турам атайын ал жергечи. Анан болгону бир эки эле жумуш кылат экен. Даже ошону да айта албай, мен ага эчтеке эле эмесмин. Не иш кыласың десем эле айта албай эле ошону деп атпайбы. Анан начальниги деген мындай экен. Мен сага айтып берейинби? Начальниги бияктык бала. Ал менден барганын билет экен алчы. Мен айтып баягы мурда муну Осмондун доогона киргизген. Буга станцияга. Ошондон бери ошону гына визит этет да мунучу. Начальниги нормальный. Мунун начальниги биякта бишкекке кылган жок экен муну азырчы. Ошол киши, ошол начальниги муну гына визит эткен постоянно ошонун кишиси деп. Тигилерде белки кийинки келгенде дагы уккан да, сенден присутствиеңчи. Анан ошондон бери муну гына визит эткен мунучу бул баланы мага айтпайт аны. Мен билбейм, мен укканыма бир жума болду буквально. Анан мен ошон үчүн дайындагам, мен мына баланы карап кой депчи. Сен эртең жашына калып чыгып. Ал начальниги өзү кыйратып аткансып аны неме кылып экен. Ал деле эчтеке келбейт экен начальниги деле. Начальник вообще начар болот дейт. Зам начальник тем более дейт. Анан бул баланы гынап кетишет. Анан сен кошуп бүгүн кошуп эметип койсуң, тиги бала мен эртең займ жазып кетип алсы жумуштан атат деп жалгыз бала. Бирөөнүн үйдүн бири жалгыз баласы. Мага караштуу аларды айтып ошончу дайындап атат. Сен кара бүгүн отуруп элдин көзүнө сен отделдин көзүнө тилдеп коюпсуң, ал бала вообще намаздан жүрөт дейт. Неге булар тиги начальнигин деле асылат дейм, гениальный деп мен гениальный тийише турган киши мен ушунча деңгээлге жетип калдымбы деп аябай намазданып атат дейт ал балачы. Жок, ал ошол эле мен аны сизге айтпадым эле, карап коем депчи. Маселе жок, карап коебуз. Просто кичине окуп бир нерсени немете болду эле, мен аны өзү үчүн эле алчы. Бир нерсе билип алса, жакшынакай айтып коет. Бала деген элдин көзүнчө мени жаман кылды деп намазданып жүрөт дейт. Именно мага келип ушинтип айтты элдин көзүнчө. Сен андан жана чыгып албай. Сен мондай экенсиң деп айтып койбойсуң бары жакшына өзүнчөчү. Сен даярданып кой, элдин көзүнчө мен мотив сап койсуң мүмкүн сени. Азыр сен биздин бала экенсиң. Бизге киши айтты деп кайра жакшына айтып койсуң аны. Мен эртең эметип коем анан, эртең өзүнчө чакырып туруп, өзүнчө сүйлөшөм аны. Эртең чакырып өзүң жакшына калай балам. Сен мен кече кишинин азыр элиңе кат өтүп койсуң, тарымага. Мен жетекчи катары сен мага кишинин бир нерсе билип алсың деп айтканым ал. Сен ага тарыма балам. Сен мага дайындаган киши. Сен кимдин киши экенсиң билем мен. Ал киши мага дайындады деп жакшына калып сүйлөп коюн. Ал мен onun биринде барам, понедельник барам. Анан да сүйлөшөбүз го. Хорошо, мен аны эртең чакырып өзүм сүйлөшүп коем. Анан мага чалып айтып кой ошончу. Мен сүйлөшүп койдум да, мага өзү чалып айтып кой. Эртең чалып коем мен ага. Анан мен муну сага жөнөтмөй өткөндө могу бир видео сес кылып коюп көтөрүп койчу депчи болгон баланы. Так. Азыр. Өткөндө жөнөткөнүңүзбү? О, неме деген? Ооба. Анаркуловду? Буну азыр неме кылабыз да? Мен өткөндө Анаркулов Айдар. Азыр жана немени бүтүрүп алайын. Бир жума бар, бир жуманын ичинде. Өткөндө айтып атпадым беле жана оптимизация кылып жана технический директор тиги бу дегендерди жок кылсаш керек болот да. Карап коет, макул. Теманеки десен да сүйлөшөбүз. Хорошо. Караштырып коем. Жетиги сенде иштеген сайры деген катым бар. Анан жана тиги кымбат дегенде сен баягы займ жазып атпадың беле? Ооба. Андай контракттан кайра алдың беле жумушканы? Жок, алган да жок кайра. Ошону айтып атат ошо кымбат дегенде жана 10 окладты алып анан кайра контрактка ишке кирди, кайра бизге станцияга деп атат. Мен айттым, мен билбейм. 14-мартка чейин деп гартек ошо окладты жок кылып коюпту. Жок кылып койду сен жетишпейсиң, эртең сен генералдын биякта жүрөт иштерине. Ал барып сап анан тигинден мындан башка мен мыйзамбыз деп айта албайм деп койдум да. Сайра дейсизби? Таанып эткем, Сайра деген аты бар ошо эме. Өзү аксылык болот. Всё, хорошо. Ошол кымбаттардын досу анагычы. Ошолор чоң жүргөн. Тактайынчы контракт менен кайра ким алды болду экен аны? Алган жок эч ким. Билбейм, сиз түшүндүк атат, кымбат түшүндүк. 10 окладын алып анан кийин контракт менен жумушка кирди. Мен да ошондой кылайын деп атабы. Мен да ошондой кылайын деп атат да, жазып анан кийин кайра контракт менен жумушка мен айттым.
мен bilmem dedim. Ben onu жетекші береді dedim. Ол қай-қаяқтан оптимизациялап отырған оптимизациялауға бізде тапсырып бердім зам. Деп қойдым мен. Ана şu bana mutluğunda şunlar da var. Tetikini bunun kısmen sen düşeseni de boldaştığını göç götürürüz. Deseydi onu zıçım olurlar da. Все, хорошо, понял. Сайра дегені, тақтайынша ғой, хорошо, түсіндім. Беріп письмаңды еткен жоқсың ба? Жана мен неме кылдым, сүйлөштүм тиги каскадтын директоруменчи. Ал чото бир 2-3 кишини айтып атат да. Ошол сиз айткан кишилерби? Ошолорду айткан да. Эме шайлоо дайындамаса болбойт. Енді бардык дайынданып тияп болот. Сен каскадты кыскартам дегенде дагы эметти карап көр деп. Сила бизде баягы шайлоодо ошо каскад сүрүп кеткен мен ошо көргөнчү. Ташкөлдөн да жакшы алган эмес, сонал сенен карап көр сүрүп кеткен да менчи. Я вас токтолгон жолдо еще раз просто соперника недооценивать нельзя деген сөзүмдөн кийин чыгып билбейбиз да пока. А тиги амандыкын сен өзүң эле узарта албайсың банкын. Договорумбу? Жок, ал совет директоров менен согласован болуш керек да. По-моему, нет, андай болбош керек. Филиалдан келип силердикин неме этет алар. Филиал менен силер узартасыңар. Жок, филиалдыкын согласован экен, согласовать этишибиз керек экен. Узартыш үчүн. Тияктан Мырзакманов, тиги Жолдошбаев дагы ким? Совет директору. Бойтоев деген да бирөө бар. Бойтоев, Алмаз. Ошак бул согласованный экен менен силердики? Согласовать этиш керек экен да, алар менен. Мурунку үчагы узартып койбоду эле тиги жөнүнчү. Жок, азыр немени карап чыктым мен, полный уставты обязательно с ними согласовать этиш керек экен да. Министрге в курсе койдуң да уже, эскертип айттың да? Жок, айткан жокмун эч нерсе деп. Ал жака министрге айткан жокмун. Мырзахан эмне деп атат анан? Мен өзүм деле аны узартканга желание жок болот. Ошон үчүн аны менен иштеш кыйын экен. Узартпайм го деп ойлоп атам. Неге? Чото болбойт окшойт. Уже башка жакшыраак иштей турган бирөөнү эле коюп иштетип берсек чото. Жок, сен баштадың мага ошентип койбогой. Жок, мен эч нерсе мен бүт полномочиямды баарын бердим, иште дедим, эч кандай тоскоол кылган жокмун. Давай дедим, чото өзү неме болуп атат го. İşteyse gelip öyle başka oldu koyuz. Sağda mında biraz şovata dokşet oturup, bana şu şapta da oturşet. Yok, hiç. Ben başında ile aytkan kuşu hiç. Ben uşak, intrigaga işenbeyim depçi. Ben только jumuş menen dedim. Çota özü жақсы emet albaydı. Tamam, sen de şmayla namır, sen karama karşı çalıştın mı? Men az bir etkilasın mı? Sen orta okuysanız. Yok, ben sizge nege karşı çıkmadım. Sizge karşı çıkmayanday neme dile жоқ. Başka biröөнү nemetпесизби? Başka biröөнү koyaylık, aytпайсызбы?